Кыргызстан эмнеге батышты туурап баратат дейт. Мусулман экенибизди унутуп деле калышты деген суроосун берген экен. Албетте азыр моданын баары батышты туурайбыз. Мода деп тамак ашыбыз деле деле. эмес. Билесиңерби, биз исламды билбейбиз. Моюнга алыш керек. Биз намазды үйрөндүк, даратты да үйрөнүп бүтө элекпиз али. Намазды деле нысын эми үйрөнүп келатабыз да. Биз жана өзбек ажы, мен устазым, Аллах разы болсун. Бүгүн Кыргызстанда ислам памперсте дейт да. Чындыгында. Биз али караңгылыктан чыга элекпиз өзүбүз. Намазыбыз гана бар, даратыбыз бар. Калган ой жүгүрткөнүбүз, баскан турганыбыз. Биз мынагу капыр деп билген партияларга сакалчандар жүгүрүп жүрөт го. Анан кайдагы исламды айтабыз? Мисалы үчүн. Ошондуктан бүгүн биз исламды билбесек эмнени ээрчийбиз? Билген нерсебизди ээрчийбиз. Батыш аябай сонун реклама кылат өзүнүн жашоо тартибин. Ушул жакшы экен деп. Азыр мына Кытай бизге өзүнүн жашоо тартибин реклама кыла баштады. Кыздарыбыз азыр мен өткөндө бир досумду көрдүм, Кытай тилин үйрөнүп атам дейт. Же мен артта калганмын, же ал алдыга өтүп кеткен да. Эмнеге биз ушундай ээрчимей болдук десе, өзүбүздүн динибизди билбегендиктен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге башка эч кайсы дүнүйө таанымга, эч кайсы динге муктаж болбогон жашоо тартибин калыптап кеткен. Батышка да, чыгышка да, Кытайга да, Америкага да муктаж эмес элбиз биз өзү негизи. Өзүбүздүн эрежебиз бар. Мына ошону биз билбей калдык. Кадырлуу көрөрмандар, мен бул каналдын көрөрманы болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдирем жана ушул каналга жазылууну унутпаңыз. Айтмакчы, башкаларга дагы сунуш кылып коюңуз.